Выбирая правильную партию, я выбираю светлое будущее. Страна нуждается в развитии и в переменах. Мой путь – путь вперед. Мой выбор – республика. Келген кеткен артисттерди тозуп узата берип өзүм уже узатылып калдырдым. Ал элде калып калат да, алдап кетти, өлтүрүп кетти, тетигиси болуш депчи. Катуу депрессияга баттыңызбы? Ооба. Ажырашканда. Биринчи айыл менен ажырашканда. Эмне элдер тойго барганда ичпейби өздөрү. Жеңең жокто айтып коеюн, сен жана тойдон тып этип албай дейт. Оозунда фильтр жокторго эмне кылайын эми? Ар бирөөнүн оозуна фильтр салып берейинби? Бир ырдап койдум эле. Кайрат Примбердиевке туруп, мууназ ким ырдат дейт. Бо эмне деген бий деп мындай. Башын минтип атса, колун минтип атса, запчасть деген бийби деп мындай. Мен керек болсо бекер барып иштеп берем. Бирок достойный адам, достойный партия, достойный программасы болсо. Эл билсе, Кудай билсе болду. Мен мынча аз эмес, бир $2,5 миң плюс-минус кетип калды. Вот силер Кудайдан сурандыңар беле продукту? Ооба. Мына бизге айтты Кудай алып келдик. Бир кемпирлер дейт, кимге добуш бериш керек дейт. Ой, ё-моё. Ошол жерде көрдүм элдин деңгээлинчи. Чёрный мирдин понятиясы боюнча дагы артисттерге, бо чыгармачылык адамдарга тийбеш керек. Анан жакында эле Чубак ажы айткандай, сойкулар да кымбатыраак турат экен. 1 сааты 1000 сом турса, биз 5 жылга 1000 сомго сатылып атпайбызбы? Добушуңар керек, бирок именно ушул партияга бергиле деп айтпайм. Десем болбой коюшкан. Анда мен барбайм деген. Болбосо анда деле 20 000 берген. Бүгүн акчаң барбы? Поделись этим. Кудай сага кайра берет. Акчаң жокпу? Кудай берчи десе, жанагы акчасы барлар сага берет. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпыңыздарга общение печенье долбоорун кайрадан эфирде саламын айтмакчы. Бүгүн парктабыз, аба сонун, атмосферада менен биргеликте жакшы. Анан эң кызыктысы коногубуз дагы өтө шайыр, өтө жөнөкөй. Аны менен биргеликте ар дайым позитивде жүргөн байкебиз, Бакыт Байсариев. Кандайсыз байке? Позитивде. Ар дайым жакшылыкта. Калгандарды айтып ийе деп бүттү. Коркуп турдум да. Жок, аны мен походу деле айтам по-любому. Эме мен чакырат деле кеттим. Айдерибиз кандай? Жакшы. Жакшыбы? Эми орустар айткандай грех жалап атса. Грех жалап атса. Бирок жалап атса тебе деген ой болду эле. Карантинде 3 ай, 4 айдан бери сүйгөн жумушубуздан айрылбай отуруп калганыбыз үчүн. Бирок Кадимкидей түшкө кире тургандай эле болуп калды. Ал жагы Баягы 2019-жылы эсимде бар. Тиги согушта айтып берип, немистер ар жактан келет атканда, кудалар ар жактан келет атканда биз тарап чыга калып кылдыгыбыз бар деп. Ошол күндөрдү сагындым дегендейчи. Буюрса келатат окшойт акырынан, бир эки ай калды окшойт. Биринчиден суроо, лично өзүмө кызык, элдер аны билбейт. Неге только спринтер айдайсыз? Бул менин кичинекей чагымда максатым болчу. Бардык массалык маалымат каражатындагы буга чейин берип аткан текстовый интервьюларды карасаңар, мен кыялымда кичинекей чагымда троллейбус айдагым келген. Анткени андан чоң машина жок болчу. Мен аны айдагым келген себебим жөн эле даңкылдатып эле колчок машина айдагым эмес, автобус, троллейбус айдагым келчү. Себеп дегенде мен үй бүлөм болобу, досторум болобу, коллегам, жумушум болобу бүт баарын бир салып алып, шайыр шаңды болуп жүргөн каалайм да. Анан буга чейин дагы көптөгөн машиналардын түрүн айдадым, кичинекейин, чоңун, жол тандабасын, минивенин, мыйтыйганын, 2 кишилигин. Кыскасы 50 машинанын арасынан бир 40 минивен болгон экен, чоң машиналар. 7 орундуу, 8 орундуу, 9 орундуу болуп. Ал дагы мага аздык кылды. Анан кыялымда спринтер болуп деп ырдачу элем, спринтерге да жеттим. Кыскасы баягы спринтерди алган себебим бул кыялымда кичинекей балачак кезимдеги мечтам, кыялым. Мындай тойлор, той топурларга барганда барымда тура эле карашабы, мындай Бакыт жактан линиядан эле уруп келе калыптыр дегенде карашпайбы? Себеп жок, эми спринтерди ооба маршрутка келатса ошентип ойлошот, бирок жанына келип караганда, ого, базар жок, брат, муну каяктан ичин жасалгасын көрөт. Жасалгасын көргөндө, сыртын көргөндө, тиякпагын көргөндө элдердин ою вообще башкача болот. Бул настоящий артисттердин бусу турбайбы депчи.
көпчүлүк көрүүчүлөр түшүнмөйтсө керек, эмнеге деп эми бизде алып баруучулар жаатында эң эле популярдуу машиналердин бири мындай жолдон набагастар болуш керек да, чоң анан Бакыт байке Lexus 470. ошол сыяктуу машинелерди айдашат да баары. Анан бир эле Бакыт байкени карасаң канча жылдан бери спринтер алып жасап, оңдоп, түзөп ар дайым кызык. Менен жумушта кылсаң болот экен элдос. Баягындай жол тандабасы менен мисалы бир жакка көчүш керек болсо же бирденкени жеткириш керек болсо же көп киши менен бир жакка жамаат менен чыгып кетиш керек болсо бара албайсың. Ошол эле тоого лыжага барайын десең 5 киши батат, 5 лыжаң батат болду. Меникине 10 киши смело, 10 лыжа смело бытыраткан жерден кетесиң. Кыскасы баягы кудага болобу, доска болобу, көлгө болобу, тоого болобу спринтердин немеси көп киши баткан, анан оокат, жүк ташып бирденке кылганга да пайдасы көп экен да. Буга чейин жанагы алып баруучулар жол тандабаста атпайсың, мен деле ошолордун катарында жүргөм. Бирок түшүндүм да, спринтерден өтөр жок экен. Мен көрбөй калган окшойм да, ошондо моментич. Мен көргөнүм бери эле спринтерде только. Мен кече келип аламын да. Бакыт байке мындай суроодо. Урда күн десе, неудобный кылбай атты, азыр дагы кетип калам деле. Бизде той сферасында деп коелу. Өзүңүздү канчалык алып баруучулугуңузга канчалык баа бере аласыз? Бирден баштап 10го чейин. Скромничать эчтене эле кереги жок, и өтө көтөрмөлөдө кечкен жок. 10, Себеп дегенде бир күндүк эмес 15 жылга жакын тарыхым бар. Орусча, кыргызча өткөргөн бир айда 30 күн болсо Байшариевдин 42 тою бар деген тамашалар. Тамаша. Бирок чындыкка жараша дегенде 42 тою болгон күндөр келип чыккан. Азыркы күндө может конкуренция көп же жаштары көп чыккандардын себебиненби азыраак болуп калды да саны. Бирок сапаты ошо тегден калган үчүн баасы да ошо тегден калып, элдер баягы арзаныраакка, кымбатыраакка деп бөлүп калган да. Жок, менин да оюм ушул боюнча. Мисалы канча жерден сурабасын, жашырбай эле ким десе ар бир критерийде өзүм мисалы мыктыларым аныкталгам да. Бул киши мындай, бул киши мындай. Бакыт Байсариев зал менен бири болуп кетет энергетикасы. Мындай да бала той болобу, юбилей болобу, свадьба болобу, выпускной, новогодний, корпоратив болобу, ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар да, нюанстары. Мисалы, день уголовного розыска деп октябрдын 5-inde заңкылдатабыз. Ал жакта мен дагы антикидей опера катары эле залга кирип равняй смирно деген приколдор менен баштап кетем. Выпускной болсо наконец-то прозвучало от звонка до звонка деген тамашалар менен чыгып кетесиң. Ар бир нерсенин өзүнүн үйлөн үлпөт тойдогу сөздү барып эле юбилейге, бала тойго анан тияк бияка тыга берген болбойт да. Ар бир нюансы болот. Ошо фишкаларын билип, орус элинин тою болобу, Корея улутунда болобу, уйгур, өзбек, казак, кыргыздык болобу айырмасы жок. Ошо ар бирөөнүн фишкасын билип алып эметсең жакшы болот да. Азыркы күндө, конечно, алып баруучулар көп, тияк бияк баардыгы таланттуу. Канчалык көп конкуренция жаралса, ошончолук биздин да деңгээл өсөт. Барына жакшы баа бере албайм тилекке каршы, себеп дегенде алардын арасында салат тамада деп коем. Менюга кошо кирип кеткендерчи. Бизге келип той берсеңиз, тамада жана музыкант бизден дегендерчи. Бир салат алып койгон, тамадан кошуп койгон, салат тамада. Ошондойлор да кездешип калган. Бизде Бишкекте да, бизде дегенде данный. Бизде мындай өзүбүздүн неофициальный рейтингибиз чок экен да. Алып баруучулар жаатындачы. Мен мисалы өзүм алып баруучумун, алып баруучулардын катарына эле кошом, бирок мындай жактамын же бияктамын өзүмдү асмандан сезбейм же жердин ылдыйынан көрбөйм да. Мен өзүм ар бир клиенттериме айтам, мен мындай алып баруучумун, кааласаңыз деп. Мен буну кыла албайм, буну кыла алам деп эле чаачы. А вот ошол эле топто ошко бара турган болсо, аякта өзүнүн мындай сонун неси бар экен, рейтинги бар экен, кадимгидейчи. Баары признавать этет экен. Сиз алып баруучусуз, мен алып баруучумун, бирок ким? Аман Ибраев номер айтам ол. Коллегаларынан, кесиптештеринен ушундай. Биздин эфирде деле Ошто деле көрсө керек бул эле эмес, ошо эле эмес, бүт Кыргызстан боюнча көрсө керек. Кайсы бир жылы Аман Ибраевди Оштун Байсариеви деген прикол чыгып калган да. Анысы кандай, ага дагы мен билем, рейтинги бар. Анан сен биринчисиң, экинчисиң, анан Иманкул Шарипович деген сыяктуу мындай эмете болушкан да. Эми өздөрү билишет. Өзүнүн эмеси, аудиториясы. Аудитория. Бизде эмнеге андай эмес дейби? Признавать эткиси келишпейби? Жок, бизде деген анда деле эмес. Бизде деген мисалы мен Алтын Камчиев менен азыр чайлашып жүрөм, бирок кайсы бир жылдарды мен ал кишини кумир туткам. Азыр деле кумирим бул, бирок ал кезде ал радиодо иштеп жүргөндө, кандай гана сонун кирдам деп, Салтанат Саматова раматылык, Алтын Камчиев президенттерди алып барганда звонить эткениме
түшпөй калганыма өкүнүп, түшүп калсам иттей сүйүнүп, кайсырды заказ кылсам, любой деле эптеп силер менен сүйлөшө алсам болчу эле деп, ошол күндөрдө мектепте кыялданып жүргөм. Азыр ал киши менен урмат сыйы менен чай ичип жүрөм, агайыны болуп жүрөм. Анысыкандай баягы деңгээлибиз алып баруучулук бир болбосо дагы ал кишини до сих пор кумир тутам да. Ал киши менен кыйла өйдөрөөк, анткени радиодо да болгон, азыркы күндө дагы орус тилинде да, кыргыз тилинде да жакшы мындай алып барат. Жанагы 10 деген баанын катарына койсоң, мисалы ага 10 плюс коймокмун. Себеп дегенде өзүңдүн бааңды жакшылап билип, анан элге эметпесең, азыр сен бирден баштап 10го чейин деп атсаң, башка бирөө балким тиякпаган ойлой туруп 6,5 деп иймек да, же 7,5 деп. 10. Алсаң ал, албасаң кой. Сен айткандай. Эркелер бар, 5000 сомго деле. Айке, жарым дагы бар да 5000 сомго алсам да. 3000ге десең өзүм эле келем дегендейчи. Сейчас мы живем в таком времени, где нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, сможем ли мы обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению, нашим детям. И ради светлого будущего страны мы должны сделать правильный выбор. Я выбираю партию «Республика». Я выбираю путь вперед. Интернетке тарап кеткен видеодон кийин көбү чочуркап калды окшойт да. Себеп дегенде бир нече адамдардан угуп калдым. Көп чоң форматтагы тойлор болсо, мен өзүм кергижелерден баш тартып эле, жок мен андай эптей албайм. Сен сүйлөшүп бер, ким жакшы? Бакыт Байсариев ушул жакта мыкталып барат. Дегенде жок, анан тойдо баягы видеоду бир видео үчүн как будто клеймо сыяктуу болуп калгандай эле. Эми мындай да. Шариатта деле бар, өзүң көрүп, билип далилдемейин, мындай бирөөгө сын таккан болбойт депчи. Эмне элдер той коргондо ичпейби өздөрү? Той коргондо жыргабайбы коноккочу? Ошол эле. Просто ошол моментте мен тос сүйлөп аткам. Эми брачка болгондон кийин эң аягында сөздү мага берип койду да. Сөздү мага бергенде эл укпай калды, эт тартылып 5 бармак болуп калды. Мен микрофонду алганда элдер мындай карап угат деген түшүнүк бар дегенде, анан эч ким укпайт, ызы-чуу, айлападан келгендер, шаардан келгендер. Анан жакшы эле урушпайын деп эле бир-эки братан менен барып сүйлөшөйүн дегем. Хайп болуп кетти, бирок эми аякта деле мындай ызы-чуу сала тургандай эчтеке деле болгон эмес. Согушуп деле кеткен эмесмин, талкалап деле тойдун деле бузуп салган эмесмин. Өзүбүздүн туугандар арасындагы эле үйдөгү эле эме. Бирок кимиси тартып алып чыгарып ийген билбейм да. То есть мен ал күнү иштеген эмесмин. Мен той ээси катары, анан тойдо конок катары келген кеткен артисттерди тосуп узата берип, өзүм уже узатылып калдырдым да. Келип калдырдым да дегендейчи. Мен карасам Улук Сапаров кызмат кылып аткан болуш керек эле, по-моему. Улук жүрөт жанынан. Бактаке келечи микрофонду. Койчу, укпай атат мени деп. Улук Сапаров кызматта болчу. Анан эми айтып атпайм, элдин оозунда элек жок. Сүйлөй берет. Бир жерден осуруп алдың, сен извиняюсь за выражение чичип алды деп жетет. Анысыкандай мен мисалы Элдос мындай экен десе, видеосун көрдүм десе, мен сага звонить этем да, боо эмне кылганың, боо кандай деп. Мындай сурапчы. А сен деле түшүндүрүп бересиң да, мындай, бул мындай болгон, бул мындай болгон депчи. Анан ар бир нерседе мындай байкайсың, видеонун башын анан аягын кесип салат да, мындай именно ошол жерде эле тыгып койчу да, мындай ненужный жеринчи. А мындай кичине алдыраак анан микрофонду берип атканда, анда эмесе сөз кезеги ушул тойду уюштуруп аткан артисттерди алып келип аткан Бакыт Байсариевке беребиз деген жерин эмне киргизбейт. Анан согуш бүткөндөн кийин, ай бакыбай, жөн турчу, бул эми конокторду деп мындай. Улук Сапаров дальше сүйлөп кеткен эмне киргизбейт. Именно ошол жагын киргизет. Бул эмне? Тут. Мен өзүм эле кошкойм. Бирок мен эч качан ичим ачышпайт. Ошол суроо келет. Ай, бир байке айтат. Ай, бакыбай, жана эми сөзүн ачык эми. Жеңең жокто айтып коюн. Сен жана тойдон тып этип албай дейт. Ой, мен эметпеймисиң? Жеңең бир видеону көргөзүп, мону албай эле койчу, бул тып этип эткенси. А мен ал өзүмдүн тоюм болчу, конокто болчумун. Мен алып барып атканда андай кылбайт элем, тигиндей мындай десем, рас айтпадың дейт. Чү мен алып барып атканда в общем эметпейм. И вообще ага деле жолбогонго аракет кылам, бирок
эми тойдо келгенде артисттер келди, анан бүт баран ыраазычылык айтып атып эле 20-лашып атып эле 20 артист келгенде өзүм меники аябай көп болуп кетти да. Бизде ошол суроонун мазмуну мындай алып келейин деп аткан өзү эле алып келип койдуңуз окшойт. Айтайын дегеним, мисалы бизде Кыргызстанда ырчы бар, алып баруучу бар, актер бар. Сизди как алып баруучу катары жумушуңуздан сынабай көрүп этип, а как мисалы шоу бизнес өкүлү катары кылып эле баскан турганыңызга чейин кирип жатат го, кийин эмне кызыл кийип алып, эмне ак кийип алып, эмне очкиси мондай, а эмнеге прическам мынтип жүрөт, анан сакалын алып албайбы, өстүрүп албайбы, тигинтип албайбы. То есть ошончолукка чейин кирип кеткен элдерге сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Чын жүрөктөн барып. Чын жүрөктөн барбы? Прям Оозунда фильтр жокторго эмне кылайын эми? Ар бирөөнүн оозуна фильтр салып берейинби? Эл оозунда элек жок деген ошол да. приблизительно угуп калгам, то что кантип тамада болуп кеткениңизди. Мына случайно тук болуп вообще күтүлбөгөн жерден. Тойдо конок боло туруп эле. Тойдо конок болуп эле алып барып кеткенсиз. И потом окшошуп кетти. Мен просто Ага чейин эми 10 жыл тойлордо жүрөсүң да бийчи болуп. бийчи болуп. Ами көрбөгөн тамадан баарын көрүп, сүйлөгөн сөзүн, программасын 100% жаттап алгам да ар бир тамадан. Анан мен бүт барыткын чогултуп туруп өзүм бир программа түзүп алгам. Тигинден муну алып, тигинден муну алып. Солянка ассорти кылып алгам. Солянка ассортиңиз менюга аябай жактап атышат, жаман резкоми, туруп эле и всё. Ооба, себеп дегенде мен ар кандай тойлорду көрүп, мен бул жерде монтмекмин, мен тигиден монтмекмин деп мына өзүм отуруп алып эле анализ кыла берчүм да. Болду, мондай кылып койсо жакшы болмок депчи. Анан бул жакта момундай кылып музыка коюп койсо, блин, өлүп калмак депчи. То есть мындай ичимен кыялдана берчүм да, мен бул жер момундай кылып койсом, сон болмок деп элечи. Анан постоянно билчүм, ал по-любому ошондой кыларынчы. А мен башкача кылып өзүмө ылайык кылып. И сиздин вариантыңыз көбүрөөк элге жаап кетти. Мен кайсы бир жылдар илгери, по-моему, Суперинфодон окуп атсам керек, сизди, по-моему, то ли Саудовская Аравия, каяка бир жакка чейин барып бийлеп келген депчи. Именно таанышып атат. И прям за это очень нормальный мындай гонорар алынган депчи. Историяны айтып берчи, мен просто эсимде жок да, бирок газета бетине бир бал чайып турганын билем да, мынча миң гонорар алып туруп анан чуть ли алмазбы, бирдем көбөйгөн сыяктуу деген. Алмазы окшошпой калган, бирок гонорар жакшы болчу, себеп дегенде өзү Дубайда болобу, Сауд Аравиясында болобу, тойду аял киши эч качан бийлебейт аларда. Аларда эркек гана бийлейт. Ал эми ошо Саудовский Аравияда, Египетте, Дубайда, мындай араб өлкөлөрүндө тойлордо кызматты, мисалы, алар аялдар отдельно отурат, эркектер отдельно отурат, бирок шоу программага тарап алып, баягы эркектер бийлейт костюм менен. Анан мени бирөө көрүп калып, ушу Кыргызстандан биздин бийди бийлеген кыйын бийчи бар экен, жолуңду төлөп беребиз, тыйныңды төлөп беребиз деп. Бул ошол аякта деле бийчилери бар, баягы эркектер. Аякта аял киши бийлебейт, жалаң эркектер бийлейт. Аялдар арасында аларды вообще бийбей болбойт, өздөрү эле бийлеп жүрөт да. А жана восточный танц бийлеп жүргөндөр, аякта бийлегендер, бул ошолордун жараны эмес. Ал Россия, Украина, Белоруссиядан келген кыздар. Мигранттар. Кыскасы бий жакта мигрант. Таанышып берет алып туугандарын чакырып. Гастарбайт. Эмне десем, мен гастарбайт, кандай бийчи гастарбайт. Жашоодо эң чоң гонорар ошолбу же тойдон чөтөкандан көбүрөөк алдыңызбы кийинчерээк? Жок, ошол бий жагынан алган гонорар эң чоң ошол болчу. Себеп дегенде мен барып келген жолум төлөп беришти, жатакана 5 күн жашаганым төлөп беришти и плюс ко всему 2,5 берди. 2,5 миң доллар. Бир бийге. Жок, 2 жол бийледим, бирок имеется в виду барып келгем. Барып келген, то есть 2 жол бийледим. Убакыт кетти ошончо, ошого ылайык таштап. Өзүңүзгө лично жан дүйнөңүзгө эми той дебеңиз, пожалуйста, тойдон башка нерсе, эмне өзгөчө ырахаттар кылат? Чынын айтканда ушул Мен билем бир нерсе. чыгармачылык. Негизи эле мен кыялымда, бирок аны көп деле эч жакка айткан деле эмесмин дейин десең, эч жакка деле айтпаптырмын. Мен өзү ырдаган жагат десең. Мен эч ким жок жерден каалашым чардайм. Бирок эл көргөн жерден бир аз тартынам. Анан 1-2 жол тойдон ырчы кечигип калгандан айла жок. Бир ырдап койдум эле. Кайрат Примбердиевке туруп, "Муну ким ырдады?" дейт. "Эмне болду десем, "Ырчын көргөзгүлөчү" дейт. "Бүт бар эле" деп калды да.
Не, жакпай калды, атылып кетти десем. Жо, базар жогору дейт экен. Ким экен дейт. Мен болчумун десем. Ойчай баке дейт. Чын десем. Дагы бир жолу өзү келип, көрүп калып, видео тартып калып жетишип калды да. Ошондон кийин эмне шылдыңдап атасың же, чын айтып атасың десем. Базар жок, эме бар экен дейт. Неге сен ырчы болбойсуң дейт да. Аме кой эми. Такыр эле ырчы, бийчи, анан шпагатчы, жангырлар болуп кетти. Бир жагын эле калып жүрөлү десем. Болот экен дегенден мен кичине мындай дух көтөрүлүп калып анан уялбай тартынбай хотя бы орусча болсо да ырдап турайын депчи. Кыргызчасын деле келтирем, бирок эми менден өткөн ырчылар келип аткандан кийин жөн эле коеюнчу деп кыялымда ошо жан дүйнөмө жаккан ыр жагын дагы алып жүрсөмбү деген. Актерчу. Актерлук дагы чеберлик бар, бирок меники сакал болгондонбу же эмнеден бандиттердин образдарын көп предлагать этет. Же өлүп калыш керек, же бирөөнү өлтүрүп салыш керек, же бирөөнү алдап кетиш керек да. Анан акыркы күндөрдөн бир 10-12 кинодон баш тарттым. Акыркы жылдары. Ооба. Баягы сөз күйөө тием, тияк бияктар хайп болгон кинолордон кийин көп кинолорго сунуш келди, мындай терс каармандын ролун аткарыш керек. Ал элде калып калат да, алдап кетти, өлтүрүп кетти, тетиги сволочь депчи. Ошон үчүн же өлүп калды деп. Сиз үчүн могу кыргыз эстрадасында, шоу бизнесинде, общем искусство жагынан эң маданиятта полный ала келгенде эң сыйлуу адам деп кимди айта аласыз? Ушунчалык башкача, ушунчалык өзгөчө, прям уш адам ушундай сыйлайм дей турган. Актерлук жагында дагы бар, ыр жагында дагы бар. Бий жагында дагы бар да. То есть мындай бүт маданияттын баарын алып келгенде бир адам деп айта албайм. Бир адам? Бул эле адам жагат депчи. Мындай кумирлер бар, бирок мисалы актерлордо Асхат Байкемаева жагат, Сулайманов. Билбейм, экөөбүз жан дүйнөбүз бир окшойт. Күлгөнүбүз, сүйлөгөнүбүз. Алып барганыңар даже бирдей. Эме да? Байкадыңыз беле? Манерабыз мындай ага ини дейбиз да, аябай жагат ушул киши. Аябай сыйлайм, урматтайм, талантын дагы, өзүн дагы, үй бүлөсүн дагы дегендей. Көп деле мынтип катыша бербейбиз, тыгыз, бирок на расстоянии, дистанцияда аябай сыймыктуу адам ушул киши, мен жан дүйнөм менен жакшы көрөм да. Бий жаатында эң жакшы бийлегендердин арасында чоң ийгиликтерге жеткен Атай деген инибиз Кыргызстандын желеген желбиретип, алыска даңкын чыгарды. Ушул жигит менен сыймыктанам, молодец деп. Кайсы бир жылдары Каракол шаарына мен бий үйрөтүп барганда, бий конкурсуна катышуучу болуп, конкурс болуп, жюри болуп бер дегенде Атай ошондо биринчи чыккан да. О, эмне деген бий деп мындай, башын минтип атса, колун минтип атса, запчасть деген бийби деп мындай өзүм түшүнбөй калдым. Колу отдельно кыймылдайт. Бутан көрсө бул баягы замандын алдыга жылышы, заманбап бийлердин өнүгүшүсү. Ошондо эле конкурстан биринчи орун берген болгонбуз ошогочу. Бул өзгөчөлөндү депчи, бүт баары эле кыргызча бийлеп атты да. Тиги байкуш жалгыз эле ошо робот болуп бийлеп атканда биз робот деп коебуз аны. Ошол жигит менен сыймыктанам. Кыргызстанда эмне деген Я танцор деген килейген 2 конкурс өткөрдү. Масштабный, чет өлкөдөн, Америкадан бери келип. Өзү канча деген конкурстарга, Я талант деген Европа, Америка, Россия, Украинаны багындырып келди. Молодец. Колунан келет. Ал эми чыгармачылык чөйрөнү карасак, Бек Байкенин эмеси аябай жагат. Себеп дегенде мындай жашоодо дагы, ырында дагы мындай жан дүйнөсүн ыр менен жеткизип берет да. Тобулагың аккандай дегенде алма быш эмеде ал кишинин ырлары мындай мааниси бар, терең философиялык сөздөр менен айтылган жакшы ырлар да. Ошол ырларын чечмелесең мындай жакшы ойго келесиң. Сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кайрымдуулукка эми айтыштын кереги жок, бирок крупно эле короттуңуз. Айта бересизби, уже баары өттү, мактанып атат деп эчким айтпаса керек бир айдан кийин. Эми эл билсе, Кудай билсе болду. Мен мынча аз эмес, бир $2,5 миң плюс-минус кетип калды. Лично өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн. Плюсчу элден дагы чогулган жардамдарды кошуп чогултуп берип атам. Элден чогулган, чет өлкөдөн которулган, эл жардам берген, бизнесмендер жардам берген акчадан. Сиз азыр Бирок бул жакта бир да
саясатка тиешеси бар же эми бүт гана жардам берип атканыбыз бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Элдер келип сурайт, бул жардам каяктан? Кудайдан десең, жок, Кудайдан экенин билебиз, бирок Кудайдан өзү мындай силерге берилген жок. Вот силер Кудайдан сураңдар эле продукту. Мына бизге айтты Кудай алып келдик. Жо, сиз айта бергиле да, бул элдик штаб, элим барсыңбы же садака жарыя же дагы бир фонддорду айтты. Ай, бул жөн эле жардам, алсаңар алгыла, албасаң койгула. Обязательно силерге мындай бир кемпирлер дейт, кимге добуш бериш керек дейт го. Ё-моё. Ошол жерде көрдүм элдин деңгээлинчи. Анан жакында эле Чубак ажы айткандай, сойкулар да кымбатыраак турат экен. 1 сааты 1000 сом турса, биз 5 жылга 1000 сомго сатып атпайбызбы? Бир добушубузду 1000 сомго сатабыз, 5 жыл бизди колдонот экен. Ага караганда сойку 1 саатта ошол акчаны таап атат деп Чубак ажынын айтылган сөзүнө мен дагы мындай элге айтып эметсем мындай, сен ушинтип тигилерди дагы сравнивать этесиң деген жаман ой келген да. Анан тиги киши айткандан кийин үх деп калбадым. Тиги Чубак ажы айткандай дегенгечи мен аны ойлоп таптым деген. Бирок ал идея менде бар, давно эле бар болчу. Андайлар менен бизди эле салыштырып койгом, бир байке айтып жарган. Силер сойкуда элесиң. Чалат чакырат келет, жыргатып алып кетип каласың. Просто кичине көбүрөөк алат экенсиң. Биздики кеңеш баягы эме да. Биздики жумушубуз жакшысы баягындай элдин батасын алып жүрөбүз, жылуу жумшак жерде жүрөбүз, курсак ток кайга жок. Бир гана элди жыргатып жүрөбүз. Жада калса жана Черный мир деп коебуз го. Черный мирдин понятиясы боюнча дагы артисттерге, чыгармачылык адамдарга тийбеш керек, кол салбаш керек, акчасын тартып албаш керек, бирөө уурдап кетсе алып барып кайра кармап туруп берип коюш керек. Себеп дегенде бул адамдар медиктерди анан ушу чыгармачылык адамдарды сыйлайт экен. Тигилер бизди спасать этет, булар бизди жыргатып атат дегендей. Буларга эч качан кол салбаш керек. Бул биздин адамдар дегендей өзүлөрүндө понятиясы бар деп уккам да бир кишиденчи. Кандай гана сонун чыныгы черный адам болсо мындай криминальный сферада жүргөн. Ал по понятиям жүрсө эч качан эчтеке экен. Красавчик деп коюп кетип калат. Чала черныйлар бар го, темникилер. Брат, бөлүшпөйсүң калдың мен дегенденчи. Аны тиги старшактар угуп калса жаман эле болот го дейм. Кстати, уже сүйлөшүп койдуңарбы же сүйлөшө элексиңерби? Жок. Иштебейсиңерби? Мен былтыркысына да ишенген эмесмин. Былтыркы эмес, мурункусуна. Оюңуз боюнча жылдыздар, артисттер полностью ушул нерсеге жоопкерчилик алыш керекпи? Грубо говоря, акчасын уштатса эле барып иштей бериш керек деген эмес. Мен оюмча деньги не пахнут деген орустун сөзү бар. Бул жумуш да. Неважно как. Бирок мен өткөндө айтпай койгонум, мен бул партияга барып добуш бергиле деп айтпайм, ошол сөздү дедим. Добушуңарды бергиле. Выборго баргыла, шайлоого барып добушуңарды бергиле, бирок именно ушул партияга бергиле деп айтпайм. Десем болбой коюшкан. Анда мен барбайм деген. Болбосо анда деле 20 000 берген. Айтайын дегеним, мисалы азыр Россияда как раз ушул тема аябай актуалдуу болуп атат. Конституциясын өзгөртүп, Путин да канча бир срокко калгысы келип атат. Аттуу аштуу актерлорду кошуп атышат, башка болот. Ким катышса, бүт Россия боюнча хейт алынып атат да. Ооба. Жаман көрүп уже Бизде ресторан аркылуу, жылдыз аркылуу жеткизип атпайбы? Ресторанга барып элдин курсагын тойгузбой, жылдыз аркылуу барып көңүлүн тойгузбой. Ошол болуп атпайбы? Анан биз 1000 сомго алданып калып атабыз. Ошону билиш керек болуп атат. Анан Россияда закон ал тиги өзүнүн пайдасы үчүн кылып атат. узартып алайын деп атат. Азыр бизде деле ошол эле мисалы вопрос турат десеңиз, анча-мынча партиялар, грубо говоря, ырчылардын өмүрү жүзүн көргөн эмес ал адамдардын, атын билбейт. Просто алар келет десе, айылдан бир кемпир да барбайт да. Может, анча-мынчасына 500 сомдон төлөп берет десе, бир 10-15 адам чогулушу мүмкүн, бирок грубо говоря, тот же Нурлан Насип, Атабековдор келиптир десе, айылдын баары чогулуп калат. Концерт көргөн барат. Концерт көргөн барат. Бирок ошо Мирбекти ырдатып туруп, анан Нурлан чыкчакты же Нурлан ырдап туруп, Мирбек чыкчак ортосунда өзү сүйлөп алат. Өздөрүнүн жумушун бүтүп алышат да. Алып баруучу барып ошону сүйлөп, момундай кылат, азыр тигини тосуп алган. Мен кылып бере берем. Бирок былтыркы барбаганыма аябай сүйүнөм да. Себеп дегенде мен муну шайлар тигиш. Мен айткан оюм боюнча мен керек болсо бекер барып иштеп берем. Бирок достойный адам, достойный партия, достойный программасы болсо. Мен ошондо эле айткам бе. Бекер иштеп берем, бирок обещанияларды аткарасыңарбы деп. Ошо 20 000
кайрымдуулук деле кылсам. Мен бир ай деле мындай эле 2 ай жашадык го. 1 сом жок. Анысы кандай? Ал деле 1 ай. Курсамды тойгузгула, бензинди куюп бергиле. Бекер иштеп берем. Именно ошол периодто көп тапсаңыз керек деп койдум кайрачы. Энди отурган Ооба. Шаарданбы? Таңгы. Энди отурган. Артист жок, тамада жок. Эки эсе төлөп берем, келе калчы дегенде. Кечирип кой. Эркекпиз, шым кийебиз. Биякта арзаныраак сүйлөшсөк дагы айла жок. Эми 50 кишиге болуп той болуп атса кыз узатуу. Анан тиякта 450 кишиге тамада табылбай калып, эки эсе төлөйбүз. Азыр чечти вопросту дейт. Кечирип коюңуз дейт. Бирок ошондой учурлар болду эле. Бир күндө 2 тойго, 3 тойго болуп кеткен. Чачыраган. Прям по факту болгондо ошондо 1-2 случай болду. А так алдын ала мисалы 20 октябрь 20 мындай. Прикольный дата. 10-20 деген сыяктуучу. 10 октябрь мисалы. 12-20 мындай. 05-05-тер кирип кетти уже. Кечирип коюңуз дегендей. Азыр 07-08 20 дегендер мындай крутойрок даталар может мындай уже сурагандар бар. Бирок кармай туруш керек болуп атат да. Анткени мен билем, ошо именно вот эти даты выстрелят. Силер ал өзүңөрдүн эңер ушундай бункаңар деп коет, темаңар. Датага анан суббота воскресеньени карматты деген темаңар бар. Эгер мисалы мындай биз сураган бааны эле $500 дегенде берип койсо, макул дей бересиң. А кийинкилердики мындай болот да, выезд болот, дополнительно дагы бир кандайдыр расходтор болот, монусун дагы жасап кой, тыйынсын кылып кой деп. Эми биз алып баруучу катары өзүбүздүн жаныбызда диджейибиз болот, 2 жардамчы кызыбыз болот. Анан программаны түзүп бериш. То есть баягы event агентстволор айтып атат, силер тамада эле болбойсуңарбы, мындай официант сыяктуу эле тамагын алып келип, силер бышыр үйүп атпайсыңарбы тамакты дейт. Базарга барып продуктусун алып келип, ошо бышыр менен тартып үйүп атпайсыңарбы дейт. Биз ошо базардан алып келип бышырган биз кылалы дегендей кылыпчы. Мисалы түрүндө event агентство силер алып барып, кайра алып кетип калгыла, болду ошол эле кылгыл. Анан айттым мен, силер кызык экенсиңер. Буга чейин силер жок эле жан багып келатканбыз. Эми силер пайда болуп калып, ортодон силер ортомчу болуп жан көрүп атпайсыңар, нан көрүп атпайсыңар десем. Эми биз деле бирденке табыл дейт. Хорошо, биринчи силер мага бир 10 чакты той бергиле. Ишенич такташ үчүн. Эгер силер ошондой кыла турган болсоңор, баардыгы жакшы боло турган болсо, мен каршы эмесмин. Силер деле иштегиле. Бирок надо доказать, что вы сможете. Ошонткенден кийин бирөө да эчтеке кылып бере алган жок. Катуу депрессияга баттыңыз беле? Ооба. Ажырашканда. Биринчи айыл менен ажырашканда. Мощный депрессия бир 3 күндө. 3 күнбү? 3 айлап 4 айлап жылдап эмес? Чентирче. 3 күн эле. Жок, эми ажырашканда чын эле депрессия болот экенсиң, бирок эми 3 ай эмес, 3 да күн эмес. Бир 10 күндөй депрессияга кирип, итте неудобно болуп кеткен. Кайра жарашкандайчы? Жок, мен башкасын алып алгам да. Эч айтпай, делечи. Жакшы. Зымдар эмне илип койгон я. Эки жетимде карап эле. Бир кезде зымды карасаң мен жокмун деп кой. Эң соңку суроо. Акча бар, анан акча жок кезин айырмасы эмне экен? Эми мындай, чтобы Алкасын алып болчу дейсизби? жок. Мындай да, бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Акча барбы, акча жокпу, барар жериң 2 метр квадрат. Ал жака сен акчаң болсо да, акчаң жок болсо да, ошол эле 6 метр ак чүпүрөк кепиң менен кетесиң. Бүгүн акчаң барбы, поделись этим, Кудай сага кайра берет. Акчаң жокпу, Кудай берчи десе, жанагы акчасы барлар сага берет. Мен бир принцип менен жашайм. Өзүмдө колумда барбы, поделись. Проблемасы болот, жардам бер. Анткени мен эмне, үйүм барбы? Бар. Машинам барбы? Бар. Ичкен суум, жеген тамагым, кийген кийимим бар, сүйлөшкөн телефонум бар. Бирок лишний 500 сом бар, бирок тигинин 5 күндөн бери наным жок. Анага тиге берип коем да. Акча бар, акча жок дегенде мен прям
момундай болду, мындай болду, мен акча жоктон монтуп кеттим, анан акча барда минчимин деп айта албайм. Акча бар кезде деле спринтер, акча жок кезде деле спринтер, акча бар кезде деле ошол үй, акча жок деле ошол үй. Просто Баскан турганың ошол эле кальян. Бары жогу ошол эле болот атпайбы? Же мен акыркы 5 күндөн бери билсең, же 5 айдан кийин билсең, мен берки акыркы эле 5 жылда эстейм, спринтер айдаган кезден баштап как раз. Ошол эле болот атпайбы күнүмдүк жашоо. Күнү качан көрбөсөң ошол эле болуп атат. Акча барда деле ошондой болчумун, акча жокто деле ошондой болчумун. сиз азыр акча жок деп жаш кезден бери алып келатсызбы? Периодду же? Ооба, баягы. Эми кээ биркилер акча болсо мындай неудобный болуп кетип, мындай эми 5 жетини теппесем дагы ал кезде мода болуп аткан 4 жетини тепкем. 21-чи Мерседестерди алмашып жума сайын тепкем. Эми Lexus'тун маркасы деле калбай болуш керек ал айдаганчы. Анан баары таза бүтүп Porsche Cayenne, Range Rover деген мындай эл албаган машиналарды айдап көрдүм. Анан мода экен деп Геликти деле айдап көрдүм. Ките катуу экен, УАЗик деле экен. Анан койчай. Спринтерден өтөр жок экен дейм. Биздин шоу бизнесте көп адамдар бар. Ал адамдар менен отуруп сүйлөшсөң ушундай эс аласың, ушундай мээң жакшыраак иштей баштайт, жада калса. Өзүңө дем күч алып кетесиң. Ой, реально ушу байкебиз турайт, же ушу эжебиз турайт деген. Вот ошондой адамдар менен акырын силерге тааныштырып баштап атам. Эч качан башын ылдый кылбаган, эки кол монтип чүрүп койбогон. Ар дайым жашоодо бир өзүнүн позициясы менен жүргөн. Вот ушундай. Элестеткиле, эми камерада серьезно отуруп, азыр бүткөндө эмне деген жалчак эле. Өчтү, яг баштай берейин делечи. Общение долбоору болду. Бүгүн конокто бизде Бактыбай Шариф байкебиз болду. Чоң рахмат. Абайке чоң рахмат сизге келгениңизге. Силерге, жамаатыңарга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Баягы общение печенье дегенде долбоор чыкты дегенде, анан бул карантинде кичине токтоп калганда бир аз ойлонуп калдым, эмне болду деп. Эми баары түшүнөсүң, бул форс-мажор да, бирок мен ийгилик каалап кетермин, себеп дегенде А тамгасынан Я тамгасына чейин баардыгын камтыйт экенсиңер. Жөн эле бир чыгармачылык эмес, бир багытты алып албай, үй бүлөңдү бага албай, эмне дебей, баардыгын бар жогун сүйлөшүп кеттик го. Менимче. Ошо биздин формат исламды да эметип кеттик, Куранды дагы, жумушту дагы, ажырашканды дагы. Эң кызыктуусу, элдер бизди ошон үчүн жакшы көрөт. Башка программаларга салыштырмалуу. Жумушуңарга, каналыңарга ийгилик каалайм. Подписчиңер көбөйүп, силерде да серебряный, бронзовый, золотой. Серебряный бар. Уже бар экен, анда золотой, только золотой. Только золотой калды. Ал үчүн биздин көрүүчүлөрүбүз болгону катталып коюш керек каналга жана коңгурообуз. Давайте. Эгер ушул жакшынакай маалыматтарды көбүрөөк көрөм десеңиздер, бул жакта кнопканы шыңгырактып басып койгула, анан эмне дейт эле? Комментарий жазып, лайк басып койгула. Анан коңгуроону басып койгонду унутпагыла, себеп дегенде жаңы бир нерселер пайда болуп калса, ошону көрүп каласыз алгачылардан болуп. Дей берет го жана YouTube'дачы, нажмите кнопку колокольчика, оставьте комментарий депчи. Просто ошол нерседе кыйын болуп калды, мына кетип барат эле, бир басып коечу. Ал сайын эч кандай зыян алып келбейт сагачы. Просто кээде уведомление келип калат, видео чыкты деп, көрсөң көр, көрбөсөң жок. Баспай, мультип. Ошону дагы эметеби. Кинотеатрга мына 100 канча 200 сом берип киришет го. Туугандар, кичине эме бололу. Оршуңузду үйлө баштаган. Пейилибизди оңдойлу. Ал нерседен Элдос айткандай эчтик кетпей калат. Баягы сага сообщение келет го, улук жазып ийиптир деп. Ошол сыяктуу эле бир нерсе келип калат, карабасаң кой. Колокольчикту басып кой. Тын дейт. Анан комментарий жакса, астына жазып койгула. Жаман жакшы сөз болобу, айырмасы жок, өзүңөрдүн оюңарды калтыргыла. Ким эмнени бизге кааласа, биз да силерге ошону каалайбыз. Деп кой. Болду. Көрүшкөнчө достор, барыңыздарга чоң рахмат. Буюрса биздин эфирлер эми тынбай чыгып турат. Өз убагы менен ошон үчүн айтып өткөндөй эле баардык шарттарды аткарып коюңуздар. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.